Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу достор, сабактарыбызды улантабыз жин жана шайтандар аламы. Өтүрүүчү маселебиз көз түйүү маселесин өтүп атканбыз. Ошол көз түйүүдөгү шайтандын болгон салымы, ошол кандай акыбалда шайтан ошол көз түйүүгө байланышы бар экенин муну аныктап кеттик. Бүт сабактарда бир канча сабак болду. Бүгүнкү сабак акыркы сабак болот. Көз түйүү маселесинде бул болсо ошол көз түйүүдөн дарылануу маселеси. Кантип эми көз тийгенде дарыланабыз. Эң жакшы жолу албетте көз түйүүдө бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөтүп кеткен жол. Бул хадисте келет. Мурунку сабактарда айтканбыз. Сахабалардын бирөөсү экинчи сахабага көзү тиет. Ошондо пайгамбарыбызга бул кабар жеткенде пайгамбарыбыз ошол сахабаны чакырат, көз тийгизген сахабаны. Анан кийин айтат ага: эмне береке тилеген жоксуң деп ошол караганда. Бул ошол көз тийилген сахабага эме ал дейт. Дарат ал дейт. Ошол дарат алып, анан кийин жанакыл ошол сахаба, көз тийгизген сахаба дарат алат. Ошол сууну алып туруп, алынган, дарат алынган сууну. Анан жанакынын баштан өйдө, берки көз тийген сахабага баштан өйдө куюп ийгенде, ал ошол хадисте келет, эчтеке болбогондой жакшы болуп кетет дейт ошол замат. Демек, эң биринчи, эң жакшы жолу бул ошол көз тийгендин даратын алып, эмне баштан өйдө куюп жиберүү. Эми бул кандай жол менен алынат? Бул мисалы үчүн ошол көз тийген, ошол тийгизген киши эгер анык болсо, албетте биринчиден шек саноо менен бул сен мага көз тийгиздиң деген эч бир жарабаган нерсе. Бул жерде анык билиш керексиң. Ошол ким көз тийгизген. Бул кантип билинет десе, мисалы үчүн бирөө үйгө келгенден кийин эле ошол үйдөгү бирөө өзүн жаман сезет ошол замат. Демек, бул нерсени ошол демек келген кишинин көз тийгени анык болду да. Ошол келгенден кийин болуп атат. Демек, ошол кишиге барып айтыш керек. Дарат алып бер деп. Дарат алып берүү жолу кандай болот? Сууну алат, бисмиллах деп, колун жуйт ошого. Андан соң оозун чайкап, сууга ошол эмеге, ошол дагарага ошону сууну түкүрөт, ооздан чыгарат. Андан кийин бетин жуйт. Андан кийин чыканагын жуйт. Ошо чыканагын жуусу жетиштүү. Чыканагын жуйт. Андан кийин тизесин жуйт. Андан кийин томук жагын жуйт. Бул ошол толук ошол дарат алуу болуп эсептелет. Бул көз тийген кишиге максат бул жерде ошол көз тийгизген кишинин ошол бир кандай бир асарын алып чачынуу деген сөз да. Ошон үчүн алымдар айткан, колду жууп, оозду чайкап, бетти жууп, жетиштүү деген, ушул эле болот деген. Демек, ошол сууну алып туруп, артынан бирөө же өзү эле артынан башынан өйдө куюп жиберет. Ошо суунун баары артынан кетиш керек. Ошону менен көз чечилет. Ошол замат жакшы болот. Бул тажрыйбада көп көрүнгөн нерсе, албетте. Эң жакшы көз тийүүдөн дарылануу ушул жол болуп эсептелет. Ушу пайгамбарыбыз ишарат кылган жол болуп эсептелет. Андан соң, эгерде көз тийген киши анык болбосо, анда көп учурда ушундай болот. Анда эмне? Дем салыш керек, албетте. Демди кайсы аят сүрөлөр менен салынат? Эң биринчи эле албетте бул эмне? Фатиха сүрөсү менен. Себептен Фатиха сүрөсү бул шифа сүрөсү, бул рукия сүрөсү, дем салуу сүрөсү. Себептен пайгамбарыбыз айткан, бул рукия экенин каяктан билесиң деп, жанакы Фатиха окуган сахабага айткан. Ошол Фатиханы окуп, ошол көз тийген кишиге дем салыш керек. Андан соң эмне? Андан соң Бакара сүрөсүн билген киши болсо, Бакара сүрөсү дагы бул өтө күчтүү сүрө. Ушул бир гана көз түйүү эмес,
бардык ушундай руханий орунун баарына өтө күчтүү. Себептен пайгамбарыбыз айткан, Бакара сүрөсүн окуп угуу бул береке, бул сүрөнү таштап коюу бул жоготуу, жана бул Бакара сүрөсүнө сыйкырчылар алы жетпейт деген. Демек кайсы үйдө Бакара сүрөсү коюлган болсо, ошо сыйкырчы болобу, ким болбосун, алы жетпейт албетте. Ушул нерсе менен дем салыш керек. Жана дагы кайсы деп айтсак, албетте бүт Куранын баары шифа. Аллах Таала Куранда айткандай, биз бул Куранды шифа жөнөткөнбүз деген. Бирок ошо өзгөчө ушул рукия маселесинде күчтүү сүрөлөрдөн ушул Фатиха, Бакара, андан кийин Кул хуаллаху ахад, Ихлас сүрөсү албетте, жана Фалак жана Нас сүрөсү. Кул аузу би роббил фалак, кул аузу би роббин нас. Өзгөчө акыркы ушул эки сүрө, Фалак менен Нас маселесинде буларды ошол коргонуу сүрөлөр деп коет. Коргонуу сүрөлөрү. Бул сүрөлөрдө алымдар айтат, адамдын болгон кажети балким эмне дем алуудан, тамак ичүүдөн, суусундук ичүүдөн жана кийимден дагы эмне алдын турат деген. Ошон үчүн буну менен дайыма коргонуп, өзгөчө ушул ар кандай көз тийүү, сыйкыр болобу, көрө албастык болобу, ушул оорулардан дарылануу маселесинде өтө орду өтө чоң. Демек, ушул сүрөлөр менен дем салыш керек. Жана дагы бир тажрыйбада, өзүбүздүн тажрыйбада көрсөтүлгөн нерсе, эгерде ошол көз тийгизген киши анык болбогон болсо, анда ошол сууну эле алып туруп, бир чөйчөккө суу алып, ошол сууга Куранда көз деген сөз менен келген аяттарды окуу. Мисал үчүн ушул көз маселесинде келет, фиха айнун жария дейт. Мисал үчүн фиха айнун жария, айын деген сөз келип атат. Демек бул өзгөчө аят ушул ооруга, көз оорусуна таасир этет. Мисал үчүн фиха айнун жария деп туруп, ошол сууга түкүрүш керек деп. Анан ошол айын же басор деген сөздөр менен келген аяттарды окуп, анан улам түкүрүп, ошол сууну ошо баштан үйдө куюп жибериш керек. Ошондо дагы биз тажрыйбада көрүнгөн нерсе, көз тийген сразу жок болот. Мисал үчүн фаржи'ил басора, басор деген сөз келет. Улам сайын түкүрүп, ошол нерсени айтып түкүрө берсе болот. Же мисал үчүн Аллах Таала пайгамбарыбызга кабар берген аятта ва иякадул лазина кафару ла юзликунака би абсорихим дейт. Ушул аятта дагы би абсорихим, алар көздөрү менен сени жыгыткысы келишет депчи, жок кылууңду каалашат, өлүмүңдү каалашат деген мааниде. Демек бул жерде көздөрү менен дейт, кароолору менен. Деп абсорихим, ошону улам эметпир, улам түкүрсө болот. Ошол сыяктуу айын, көз деген сөз менен келген аяттар менен сууга дем салып, ошол башынан үйдө куюп жерсе дагы, бул дагы өтө күчтүү дарылануу болуп эсептелет. Тажрыйбада көрсөтүлгөн ыкмалардан. Жана албетте дуалар, пайгамбарыбыздан келген дуалар, кайсы? Бисмиллахи аркик, мин кулли шейин үдик, мин шарри кулли нафсин ау айнин хасид, вала айнин көрө албастын көзүнөн деп келет. Бул эмеде дуада вала айнин хасид, бисмиллахи аркик, мин кулли шейин үдик, мин шарри кулли нафсин ау айнин хасид, Аллаху яшфик, бисмиллахи аркик. Ушул дуадагы күчтүү дуа. Же бөлөк дуасы, мисал үчүн ушул эле дуа бөлөк хадисте келет. Бисмиллахи юбрик, мин кулли дайин яшфик, ва мин шарри хасидин иза хасад, ва мин шарри кулли зи айн дейт. Бунда дагы дал ушул көз тийүүчүгө каратылып айтылган дуалардан. Ва мин шарри кулли зи айн дейт. Кандай болбосун бардык көз тийүүчүлөрдүн жамандыгынан дем салып атам деп ошол дуа, бул да күчтүү дуалардан болот.
Кыскасы, демек, эң биринчи жолу бул көз тийгизген киши анык болсо, ошол кишиден айтылган жол менен даарат алдырып, ошол даарат менен жууну өйдөдөн ылдый куюп жиберүү. Болбосо дем салуу, жанагы аяттар менен, өзгөчө аяттар менен. Ал болбосо, жанагы тажрыйбада көрсөтүлгөн сууга дем салып, көз деген аяттар менен, көз деген сөз келген аяттар менен дем салып, сууга аны менен да куюнуу, жууну. Жана дуалар, демек айтылган дуалар. Жана мисал үчүн, эгер бул дагы таасир этет, эмне? Замзам суу менен жууну, ичип жууну. Себеп дегенде, пайгамбарыбыз хадисте айткан, ооруга шифа деген. Ооруга шифа деп келет хадисте. Замзам суу. Бөлөк хадисте замзам суу эмнеге ниет кылынса ошол болот дейт. Демек, көз тийген болсо, мисал үчүн, ошол замзам сууну алып туруп, көз тийүүнү кетириш ниетинде иче турган болсоң, албетте көз тийүү кетет. Же ошол суу менен жууну. Бул дагы өтө жакшы нерсе. Экинчи маселе, мисал үчүн, кара зирени жеш. Себептен пайгамбарыбыз хадисте айткан, кара зире өлүмдөн башкасынын баарына дары деген. Же бөлөк маселе, зайтун, оливковый майды ичип, аны менен шифану. Бул да хадисте келет. Эмне дейт пайгамбарыбыз? Ушул майды ичкиле жана шифаңгыла, себеп дегенде бул берекелүү болгон даракты өсөт деген. Ушул нерселерди колдонуу, көз тийүүдө дарылануу, ушул жолдор бар. Албетте, өтө көп жолдору. Аллах Таала ырыскы берүүчү, неамат берүүчү, ар бир ооруну дарысыз жөнөткөн эмес. Жана эң негизги бул жерде көңүл бура турган бир маанилүү нерсе бар. Бир нерсени билиш керек. Кайсы мусибат, кайсы сыноо башыңа жетпесин, албетте Аллах жазган, тагдырда жазган гана мусибат жетет деген сөз да. Жазылбаган нерсе сага жетпейт. Ошон үчүн эң негизгиси ошол бардык нерсенин жаратуучусу, ошол тагдырдын, себептердин, ошол мусибаттардын жаратуучусуна сен жалбарып, жалынып, кайрылыш керексиң. Ошол башыңа түшкөн көз тийүү болобу, кандай мусибат сыноо болбосун, ошол нерсени арылткын деп. Себеп дегенде, кайсы мусибат сага жетпесин, бул биздин күнөөлөрүбүз үчүн. Жана Аллах Таала эмне үчүн мусибат сыноону бизге тагдыр кылат? Бул дүйнөдө сени тазалап, келерки дүйнөдө сени жазалабаш үчүн. Аллах Таала баарыбызды ар кандай оорулардан сактасын, ар кандай мусибаттардан сактасын. Эгер ошол жөнөткөн болсо, ошол мусибат сыноолор менен биздин күнөөлөрүбүздү кечирип, кыямат күнү таза акыбалда өзүн жакшы көргөн пенделерине кошсун. Сабактын аягында өтүлүүчү адаттагы дуабыз, бүгүнкү дуа жаңы кийим кийүүдөгү дуа. Жаңы кийим кийүүдөгү дуа. Хадисте келет. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Сахил ибн Муаз ибн Анас радиаллаху анхудан келеткен. Ошол хадисте кимде ким жаңы кийим кийген болсо, мына дуаны айтсын дейт кийгенде. Алхамдулиллахи лази касани хаза сауба ва разаканихи мин гайри хаулин минни ва ла кувва. Ошол дуаны айтсын дейт. Мени ошол жаңы кийимге кийгизген затка шүгүрчүлүктөр болсун, мактоолор болсун. Жана мага ырыскы берген затка шүгүрчүлүктөр болсун. Менин эч кандай акыбалым, күч кубатым сыз деген сөз. Мындайча айтканда, мен эч кандай бул нерседе үйлөшүм жок. Негизги маселе Аллах Таала мени кийгизип атат жана ырыскы берип атат. Дейт пайгамбарыбыз, эгер ошол нерсени ким айта турган болсо дейт, ушул дуаны кийим кийерде, анда анын өткөн жана эмне боло турган күнөөлөрү кечирилет дейт. Ошол дуаны жатталыш керек. Алхамдулиллахи лази касани хаза сауба ва разаканихи мин гайри хаулин минни ва ла кувва. Аллах Таала баарыбызды болгон жакшылык менен ырыскылантсын
жана жакшылык кайсы жерде болбосун бизге ошол жакшылыкты тагдыр кылып ырыскы кылсын жана ошол жакшылыкка бизди ыраазы кылсын. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Субханак Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.